Акылбеков, Анваржанова, Карымбердиевич, Бектемирова, Өлөнбаева. Данияр Назаркулов ар күндөгүдөй эле жумушун алгач окуучуларды жоктугу менен баштады. Учурда ал орто мектепте башталгыч жана жогорку класстын окуучуларына дене тарбия сабагынан билим берет. Биз барган учурда 5-класстын окуучулары менен кезектеги сабагына даярданып жаткан учуруна туш болдук. Данияр Назаркулов буга чейин Ички иштер министрлигинин Атай багыттагы полкунун сыймыктуу жетекчилеринин бири эле. Мындан 1 жыл мурда ардактуу эс алууга чыккан. Бирок тынымсыз кызмат артында жүргөн кызматкер кол кошуруп үйдө отура албай, орто мектептердин биринде өз жолун улоого бел байлаган. Балдар, жаш балдар, чоңойгонун, ушул жерде өскөнүн, кичинекей балдар чоң улан кыздарга айланганын көз алдыңда көрүп турат экенсиң да. Ошо жагы менен айырмаланып турат экен. Анан булардын ички дүйнөсү өтө назик болот экен. Эми жаңы өсүп келаткан жаш муунда булар. Ошо кичине кыйынчылыктар болду. Бирок тез эле көнүп калдым да. Анан кийин азыркы убакта уже мына 2 жыл болсо дагы иштегениме анча-мынча каникул же дем алышка кеткенде кадимкидей ушу балдарды сагынып калат экенсиң да, өзүң балдарыңдай көрүп. Чоң класстар ошондой өзүнүн мындай өз алдынча болуп калган мезгили болот экен. Эми аларда көп жерде ошо чоң класстарды бүтүргүч класстары менен көбүнчө балдар менен дене тарбия сабагын өтүп атканда көп жерде олар менен макул болушка анча-мынча жерде туура келет. Эмне үчүн дегенде алар өздөрүнүн тандоосу бар. Тандоосу менен макул болобуз. Көбүнчө ушу азыркы жаштар эми көбү айта бериши мүмкүн, мындай слабый болуп кетти деп, бирок андай эмес. Кудайга шүгүр, бардыгынын умтулуусу күчтүү. Мен ыраазымын да, ушу тогуз коргол, шахмат, шашки, ошо оюндарга көбүнчө үйрөткөнгө аракет кылып атам азыр. Булага эми милиция кызматында иштеген болсо, Тилтабыш Албаева буларга чоңдордой мамиле кылып коебу деген себеби бизде мектепте балдардын психологиясы башкача да. Деген да бир ойлор болгон да. Бирок бактыга жараша агай абдан жакшы тил табышып кетти балдар менен. Балдарды ушунчалык тартипке салып койду десем дагы болот да. Кышындабы, жайындабы өз убагында келип, балдардан эрте келип, дайыма өзү ушул жерде тизилип турган болот да. Балдар тизилип, балдар тартипке ушунчалык жакшы үндөйдү да. Документке өтө так. Бардык документке так. Сураган нерсесин өз убагында жасайт. Мен азыр жөнөгө катардагы эле мугалиммин. Мугалим катары, мына коллега катардагы агайдын үлгү болорлук жактары көп деп айтылам да. 2019-жылы сентябрда келген Данияр Тынчбекович начальник класстарга сабак берет, 5-класстарга, 6-класстарга, 9-класстарга сабак берет. 6-класстарга кыздар менен футбол болду. Ушу кыздар менен футболго апарып келди. Аябай жакшы ийгиликтерди алып, 2-местен алып келишти булар. Данияр Назаркулов Ысык Көл облусунда туулган. Орто мектепти аяктап 1996-98 жылдары аскердик кызмат өтөгөн. Андан соң ошол эле багытты улантып, аны менен катар Орусиядан Москва мамлекеттик социалдык университетинин юридикалык кесибине ээ болгон. Жогорку билимге ээ болгон Данияр Назаркулов Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын Атайын даярдыктагы отрядынын кызматкери болуп эмгек жолун улаган. 18-ге толгондо Кыргызстан армиясынын аскер катарына чакырылдым. Ошондо жаңы ошондо куралып келаткан улуттук гвардиянын
катарында болдум да. Оштогу бригаданын БХВТ деген жагына, артиллерия дивизионуна контракт негизинде кирдим. Анан аякта кичине иштеп, ошол мезгилде 1999 билесиз Баткендик окуясы болгон да. Ошо жакта Баткен окуясында жүргөнбүз. Милициянын Атайын багыттагы отряды түзүлөт. Ошо Ош областтык ички иштер башкармалыгынын Атайын багыттагы отрядка сразу жөнөтүштү. Анан 5 жылдан кийин Чоң Алай районуна аймактык тескөөчү болуп орун болуп калды эле, ошол жака жөнөтүшкөн да. Аякта 1 жылда иштедим. 1 жылдан кийин анан Баткен областына которулдум. Кылмыш иликтөө бөлүмүнө которулдум. Опер кызматкери болуп. Бир топ тажрыйба арттырууга жетишкен жаш кызматкерге Баткен облусунун жаңыдан түптөлүп жаткан отрядына командирдин орун басары кызматын сунушталган. Тарыхый окуяларда белгилүү болгондой, 1999-2000 жылдар аралыгындагы аталган аймактагы кырдаалдарга байланыштуу жетекчилик ишти алып кетүү өтө жоопкерчиликти талап кылган эмеспи. Андай кырдаалдарда чымырканып, эрктүүлүк менен иштөөгө туура келген учурлар көп эле катталган. Баткенде 2015 жылы мен ошо Атайын багыттагы отряд менен полктун Шумкар Атайын багыттагы полк болуп калды. Ошого Баткен областы боюнча өзүнчө ротасынын командири болуп калдым да. Дайындалып калдым ошол жака. Жылда, 1 жылда 2-3 жолудан ушундай жанжалдар чыгып турат да. Террордук топ өттү деген бир маалымат түшүп калды. Коголаң белгиси менен көтөрүлдү. Эртең мененки саат 4 мезгилдер 4 чамасында, таңкы 4-тө. Ошо отряд менен жылып отуруп, где-то 28 километр алыстыкты жөө басып өттүк да. Ошо кечке маал дагы нөшөрлөгөн жамгырда да калып кеттик да. Ошондо бирөө дагы ошо жигиттердин арасынан бирөө дагы бир кабагым, кашым, же үшүдүм, же курсагым ачты деген сөздү укпадым да. Ошого өтө ыраазы болдум да. Кызматында артыкчылыктарды көрсөтүү менен Ички иштер министрлигинин окуу машыгуу борборунун улук тескөөчү методисти, андан соң Баткен шаарындагы Атайын багыттын өзүнчө ротасынын командири кызматтарын аркалаган. Ошол учурларда мекен кызматы менен чектелбей, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери улуттук оюндарда коомчулук арасында жайылтуу максатында иш-чараларга активдүү катышууга демилгелер колго алынганын эскерип өттүм. Молдомуса Ташполотович түштүк аймак, түндүк аймак кылып, ошо ички иштер башкармалыгынын командаларын түзгөнгө буйрук берген да. Чоң жана аламан улакта чыга турган аттарды алып келип алып, көк бөрүгө ыңгайсыз экен да алар. Жүгүрсө эле жана полянын ар жагына чыгып кетет. Улакка илешмек түгүл. Ойногон эмес да, көнгөн эмес, чоң аттар. Данияр Нарматов эс алууга чыкканга чейинки кызматын Ош шаарына которулуп келүү менен уланткан. Анда Атайын багыттагы батальондун өздүк курам менен иштөө, дене тарбияга даярдык тобунун тескөөчүсү кызматтарында ийгиликтүү эмгектенген. Көбүнчө Ички иштер министрлигинин сыйлыктары көп эле. Анан муну ички аскердин Айбат 1 деген кызматта жүргөндө эми мына рекил муна Динамо болду медали бар. Динамо боюнча. Анан булар мына Азамат 1-2-3 жаштарды патриоттуулукка тарбиялаган деген да төш белги менен сыйланган. Ички иштер министрлигинин мыкты кызматкери дегенде. Ушу менен сыйландым.
Дилмурат Хаджаев кыргыз күрөш, кикбоксинг, өзгөчө таш көтөрүү боюнча спорт чебери. Ички иштер министрлигинде кызмат өтүп, ардактуу эс алууга чыккан соң спорт машыктыруучусу болууну туура тапкан. Учурда жеке менчик спорт клубдардын биринде иштеп келе жатат. Дилмурат Хаджаев машыктырып келе жаткан кызматкерлердин басымдуу бөлүгү 40 жаштан жогорку жарандар, коопсуздук кызматынын кызматкерлери жана ардагерлер. Алардын басымдуу бөлүгү таш көтөрүү боюнча спорт түрлөрүнө кызыгуу менен ден соолуктарын чыңдоого аракет кылышат. Укук коргоо органдарынын бүгүнкү күндө пенсиядабыз. Бүгүнкү күндө дагы эле ушу мамлекеттик кызматта иштеп атабыз. Мындай көрүшүп жүргөн киши келе, ушул жерге келгенден жакындан таанышып калдык. Анан спорт тармагында бул чөйрөгө биз анчадан катышкан эмес экенлик, башка чөйрөдө жүргөндүктөн бул оор атлетикага келгенде бул жерде көп биз билген нерселер көп экен. Ушу агайдын артынан азыр үйрөнүп тарбияланып атабыз. 2 жылдын жүзү болуп калды. Анан эми бул тармактагы өтө керектүү нерсе экен. Дене мүчөлүштөрү жаш өткөн сайын организмдер кичине омурткалар кыйшайып анда болушу мүмкүн экен. Ошону түздөө иретинде андан кийин дагы мүчөнү тегиз алып жүрүүндө өтө аябай керектүү нерсе экен. Ар бир түрдүн машыгуунун ирети менен кылдыртырат, күч менен кылгыла дейт, өзүңөрдү алдабагыла, мени алдаганыңар менен өзүңөр денеңерди алдайсыңар дегенде биздин ушу аталарыбыз да насааттарын айтып атат спорт боюнча. Бул жерде бүт балдар ошо пенсияга чыккан, МВДдан, СОБУРдан чыккан балдар бардыгы. Ушулар чогулуп, ушул чогуу тренировка кылабыз. Анан мен өзүм жаштыктан кыргыз күрөшүнөн машыкканмын. Анан 1995 жыл СОБУР МВД анда спецназ эле эрдик деп кирден эме кылсак 1 ай даярдадым. Турдуев Нурлан 1 ай даярдап, мына область чемпиону болду. Мына азыр өзүңөр деле көрдүңөр, мына көтөргөн кирден 60-70 жолу көтөрөт. Ушундай мына балдар деле кичине арыктаганы келет, кичине күч алганы келет. Дилмурат Хаджаев Ички иштер министрлигинде 1995 жылдан тартып кызмат өтөгөн. Алгач атайын окуу борборунан билим алган соң Ош облустук ички иштер башкармалыгынын милиционери, кийин милициянын кайгуу күзөт кызматынын кызматкери болуп иштеген. Мектепти бүткөндөн кийин кызматка бардык. Россия Федерациясына. Аскер деңиз флотунда 3 жыл кызмат өтөдүм. Ошо походторго чыкчу элек 6 айлап. Суу деңизинде чек араларды карачу элек. Ошо менен Россия Федерациясынын границасын караганбыз. Анан кызматтан 92 жылы келдим. Бухгалтерия училищасына тапшырдым. Ал жерде бухгалтерия училищасын жакшы аяктап бүтүп дипломун алып, 94 жыл бизде мына Ош шаарында эрдик спецподразделение спецназ жумушуна келип жумушка кирдим. Ал жерде 6 ай русский окудук первоначальный. Бир учурда деңиз флотунда кызмат өтөгөн милиция кызматкери тез чара көрүүчү отрядынын кенже ыйгарым өкүлү. Андан соң атайын багыттагы полктун Ош шаарындагы батальонунун кызматкери, көп өтпөй ротанын старшинасы кызматтарында үзүрлүү кызмат өтөгөн. Ошол учурдагы ар бир жоопкерчиликтүү учурлар ал үчүн дале эстен кетелик. Алардын бири түнкү саат 2-ге жакын өзгөчө оор кылмыш катталган мезгил эле. 1995 жыл тревога болуп калды. Биз дежурствода элек. 4 бала дежурство турат элек. Город шаарда ички иштер министринин ошо спецназ отрядында жумушта элек. Анан уголовноровскуктар менен бардык. Ошол Акбураны башы чүлдүк деп жер бар экен, ошо суу, кеңири суу аккан жерде. Ошол тоо ашып, 2 тоо ашып бардык. 4 бала. Барсак 4 экен аларчы. Пистолеттери бар экен, ошол арак ичкен, башка кылган палаткаларды тегип алган экен. Анан барып ушу билдирбей, аларга билдирбей
бир-бирден кармадык да, төртөөнү тең. Кармап, анан пистолет, бүт, октары, ошо оружиялары менен алып келип тапшырганбыз. Ошондой окуялар болуп турган. Миң 1996 жылы Араванскийде бир окуя болгон. Түнү анда да биз дежурствода элек. Түнү şu тревога болуп калды. Тревогада Мусаев, Жаныш, Союз, Арап, анан үчөөбүз элек. 4-этажда экен, орус кыз. Ошону күйөөсү келип тополоң кылыптыр. Ол маалда ошол кызын көрөйүн деп көргөнү атасы келет Россиядан. Келгенде атасын союп салат үйдөчү. Союп салып, үйдү күйгүзүп салат. Ал жерде дагы Ички иштер министрлигинде иштеген Гуля деп бир эже бар эле, майор. Аны да пычактаган, күйүп аткан үйдүн ичине кирип, секирип качууга аракеттенди балкондон. Балкондон секиргенде бул кинодо эле болуп калганда, мына Жаныш Мусаев ал секиргенде Жаныш Мусаев кармап калган путунан. Жаныш Мусаевди мен кармап калганмын. 3-чү Союз мени кармап калган. Ушинтип баягыны эми таштаса бирдеке болот эле да баягы. Ооба, анан ылдыйдан элдер баягы килем көтөрүп чыгып, килемди жайып ошого түшкөн да, мындай. Этияттап кармаганбыз ошол убийстваны делечи. Ушундай окуялар болгон. Иштеп жүргөндө ошо көбүнчө бул иш менен кетишет экен да. Түнү күнү кайсы маалда вызык болуп калса, ошол маалда кетишет. Анан ошо кыздар менен эле өзүм калып кетет элем. Кудайдан ошо немесин тилеп эле отурат экенсиң да. Тынч келсе, амандыгын тилеп эле отуруп, өзүң кесибиң боюнча эле иштебейсиңби деген күндөр болгон. Мен ушул аскердик кызмат үчүн жаралганмын дейт эле булчу. Биздин бүгүнкү каармандар бир канча жылдык өмүрүн мекенге арнап, ардактуу эс алууга чыгышкан ардагерлер. Дилмурат Хаджаев жана Данияр Назаркулов 2007 жылы Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы кызматкерлеринин сыймыгы болгон Кочкул беретке ээ болушкан. Аны менен бирге Ички иштер министрлигинин мыкты кызматкерлери. Кызматтын акыркуучулары атайын багыттагы жетекчилик кызматтарды аркалоо менен жаш кызматкерлерге үлгү болгон устаттар. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына чакырды бизди ардагерлерди. Барып жаштарга жакшы насааттарды айтып, башка кылып келдик. Командирлер, жакшы командирлерге рахмат ушул. Бүт жаштыгымдын, жашоомдун жарымы мындай эсепке алганда жарымы эле ошо ички иштер органдарында өтүп кетти да. Анан кийин албетте сагынуулар болот, ностальгия болот.